Майнинг фермалар боюнча айтсаңыз, Кыргызстанда канча майнинг ферма бар? Жана алардын иши качан токтотулду? Канча киловатт энергия алат? Анан ал энергияны буга чейин экспорттон келген энергияны алат деп айтты эле. Ошол жөнүндө да кеңири айтып берсеңиз. Мыйзам чегинде 2 майнинг ферма бар. Ошо улуттук электр тармактары менен келишим түзүп, мындай эми электр энергия алыш үчүн баары тең эле биринчи очередь келишим түзүш керек да. Келишим түзмөйүнчө биз алалы. Анан служба энергонадзор ага наряд берет, анан кошулат электр энергия. Бизде 2 майнинг ферма бар. Бүгүнкү күндө экөө тең өчүрүлгөн. Бул электр энергияны Россия мамлекетинен алып атканына байланыштуу. Ал биздин электр энергия алган жок. Бизге мындайча айтканда улуттук электр тармагынан наоборот транзит төлөчү да. Ошол бүгүнкү күндө экөө тең өчүрүлгөн. Эгерде мындайча айтканда ишенбесеңер, бүгүн барып экскурсия алып, барып көрүп келсеңер. Бул мындайча айтканда өзгөчө көзөмөлдө турат. Ошо транзитке Россиядан алып келген электр энергия бизге келип түшөт. Ошол өзүнүн майнинг ферманын жайгашкан жерине жеткенге бизге эле 22 миллион сом транзитке төлөп берчү. Бул где-то 240 миң доллардын тегерегинде болот да. Ошол иштегенден баштап 23-жылдан бери иштеп атат. Анан эми өзүңөр көрүп атасыңар, коомчулукка биз түшүндүрдүк. Ошол бул электр энергия биздики эмес. Мындайча айтканда бизге көп жагынан мындайча айтканда эми бул инвестор да мындайча айтканда туурабы? А биз инвесторду ошентип кайра келишим түзүп алып, анан жок бизде мыйзам бар. Майнингке уруксаат. Бизде мыйзам чегинде депутаттар кабыл алган мыйзам бар. Мыйзам чегинде алар келип ошол инвестиция кылып, бизге налогун өзүнчө төлөп атат, бизге электр энергия төлөп атат. Коомчулук өзүңөр көрүп атасыңар, только ушул майнингдер эле кетип атат да. Мындайча айтканда ошол коомчулукка биз көрсөтөлү, мына бул майнинг өчүп турган убакта дагы бизде мындайча айтканда генерациябыз жетпей атат.